Сөздүн Кудайдай күчү. Мунавелла. Автору Сайра Бөбө Касымова. Бейиши болгор ысакта көчтү жалган дүйнөдөн. Улунуп, жулунуп, далайдын эмгегин жеп, эми Кудай алдындагы сурактан кантип кутулар экен десең? Жөн турчу ар кайсын эбиреп-чебиребей. Тимиле тиги дүйнөгө барып келгенсип сүйлөйсүң да. Энеңди жанагы молдокелериң айтат го, маркум көмүлгөндөн кийин үңкүр-маңкүр келип, анан 40 сойыл салып сурак жүргүзөт деп. Анда бул ысак сонунду көрөт болуш керек. Карасаңар, колхоздун канча коойун короосу менен тыгышырды. Ар бир баласына 2-3 сарай чыгартып алды. Анысасы келгенсип тиги Эрматтын суу баскан жерин талашпадыбы байкуш? Баарын көрүнө ала жатуучудай болуп. Анан калса өтө өкүм. Алам дегенин алып, жулам дегенин жулуп, өтө башкача адам эмес беле. Суудан кургак чыкканын кантесиң? Баягы жылы Берикбай менен да соттошуп жеңип чыкпадыбы? Сурагы оор болот болуш керек, эгер молдокелердин айтканы чын боло турган болсо. Маркум жөнүндө ар кайсы сөздү сүйлөп жайгазгандар заматта маркумдун жайын казып жиберишти. Жай казышкандын бири олбурлуу, кармагандан кан чыгарып, далай жолу улакка, эреңишке, балбанга түшүп, намысын колдон чыгарып көргөн жигит эмес. Мына ушундай сөзүнөн улам анын айткан сөзүнө эч кими аны деп каяша да кылып көрүшкөн эмес. 1,5 күндөн бери маркумдун жайы казылып бүтүп, көр казган жигиттер тыным алып отура кетишти. Тамекиси ортолоп калганда Асан сөзгө аралашты. Жигиттер, мени болсо билесиңер, эч бир эр азаматка бел алдырып көргөн эмесмин. Эртеден бери үңкүр-маңкүрдөп эле жатасыңар. Балким аларыңар деле менин ал күчүмдү сыртымдан билишер. Тиги сакты алып келип койгуча мени көрүстөндүн ичине коюп жаап кое турсаңар, мен жанагы үңкүр-маңкүр менен кармашып көрөйүн. Балким жеңип алармын. Ысактын мактанганына деле жакшы. Эсиңерге келгиле, Асан менин жердешим деп. Сөз чоң болуп калсын. Үңкүр менен маңкүргө деп баржактады. Жигиттер күлүп калышты. Бул сөздү айрыкча Дүйшөк да кубаттап, мейлиң, менин кебетемди карачы, үңкүр менен маңкүрдүн бир эле жолку союлуна туруштук бере албайм. Арыктын болсо бул, Асандыкындай каруум да жок. Дос-кем тигилерин жеңип чыкса, мага деле жакшы. Кийин мен деле, ой, Асанды тааныйсыңарбы? Ал менин кандосум. Мага балакты азыраак салгыла же салбай эле койсоңор болот деп кутулуп кетсем болот да деп барбалактады. Келгиле, Асанды көргө көмөлү. Тиги сактын сөөгү келгиче үңкүр менен маңкүрдүн күчүн байкап чыксын деп сунуш киргизип жиберди Дүйшөк. Жай казгандардын бир дары макул болуп, алдыдагы кызык окуялар аларды шердентип турду. Күжүлдөгөн жигиттер заматта Асанды көргө киргизип жаткырып, казанактын оосун атайын даярдап койгон кирпичтер менен бүтөп да жиберишти да кызык окуяны күтүп отуруп калышты. Казанактын кырына буттарын салаңдатып отурган жигиттер өз ойлору менен алек болуп, арадан бир чай кайнама убакыт өткөнсүдү. Анан көрдүн ичинен ачуу чыккан чаңырыктан отургандарды селт эттирди. Жай казгандар шаша-буша казанактын оозун ачып жиберип, өз көздөрүнө өзүлөрү ишене бербей, дендароо болуп туруп калышты. Асандын өңү кара көк тартып, көзү аңтарылып, тили сыртка бултайып өлүп жатты. Асандын бою менен бир болуп чубалган, жоондугу билектей кара чаар жылан аларды тостойгон көздөрү менен дагы кимиңер мага чыга аласыңар дегенсип тиктеп, ачакей тилин бултаңдатып турду. Эч кимиси ага дерге алы келбей, жана эле кызык окуяларды көргүсү келген жигиттер өңдө алаттан кете, келмелери оосунан түшө, тилдерин жутуп алгансып турушту. Эч кимиси да тиги кара чаар жыланга айбат да кыла алышпады. Асандын сөөгүн жыландан кантип бошотуп алышаарын да биле албай шалдайышты. Бул сейрек кездешүүчү уулуу кара чаар жылан турбайбы? Деп жиберди тигилердин бири. Бул жай Асанга буйрган экен. Кудай Таала кимге кандай өлүм, кандай тагдыр буйрат, аны эч кимибиз биле бербейбиз. Андыктан бул маркумду ушул жайга жашырып койгула деп. Молдонун айтканын уккан жигиттер жана эле үңкүр-маңкүр менен кармашып,
жеңгиси келген курбусунун сөөгүн өзүлөрү казган жайга жашырып, тагдырдын табышмагына таң беришип, болуп өткөн окуяга эстерейки болуп, маркумдардын шаарынан алыста баратышты. Бир гана ысык курбусунан ажыраган дүйшөк сөз оозуңдан чыккыча сенин кулуң, оозуңдан чыккандан кийин сен анын кулусуң деген ушу турбайбы? Балким үңкүр-маңкүр менен кармашам деп көргө кирбесе, мен дагы саат басып шыргак берип серденип салбадымбы? Тиги тостойгон жыландын чагып аларын Кудай билет эле. Асаным аман калмак деп сары байымга баткан ал жүзүн жууп бара жаткан көз жашын да эле салбады.